Assalamu alaikum agayın. Bardığınарды биздин муун айрыкча абдан кызуу толкунданып байрамдачубуз 7 ноябрь Улуу Октябрь социалистик революциясынын туулган күнү менен куттуктайм. Кайран балалык, кайран революция күнү 7 ноябрь эсибизде ташка тамга баскандай турат. Биз аркы дүйнөгө кеткиче биз менен жашайт. 7 ноябрь. Эми социалистик революция бизге эмне алып келди? Башкаларды мисал кылбай эле өзүбүздүн кыргыз эли, кыргыз улут үчүн кандай болду деген суроого кыска айтайын. Кыргыз элин сактап калганда социалистик революция кыргыз элин Ленин башында турган компартия бийликке келип кыргыз элин сакталып калган. Эми мына Төлөгөн Касымбеков деген классикалык жазуучубуз, сынган кылычты жазган киши, ошо киши айтты эле. Мына 90-жылдары барып келген экен. Санкт-Петербургтан мен Николай Экинин кол коюлган буйрукту алып келдим көчүрмөсүн деген архивтен кайран киши. Ошондо мына 16-жылы кыргыздар орус падышачылыгынын геноцидине кабылып, талкаланып азайган канчалык, эми аны Ачбел Куужондо калган ошол геноцидтен социалистик революция сактап калды. 16-жылы Николай Эки кол койгон буйрукта кыргыз эли жок болуп, жок кылуу жөнүндө буйрук чыгарганда, кыргыз улутун. Анан эки гана жерди, түндүк аркалык кыргыздарга эки нарын аймагын, түштүк кыргыздарга мына Кетмен төмө аймагын резервация. Жана Америкада, Австралияда, Африкада ушундай чөлкөмдөр бар. Ошол түпкү элдер ошондой мындай чектелүү аймактарга гана калат да, ошо буйрук менен, бийликтин буйругу менен. Анан Америкада индеецтер калгандай. Ошол буйрук чыгарылган экен. Эгерде социалистик революция болбогондо биз кандай аны тигибу деп айтканыбыз менен биздин кыргыз элинин тагдыры өтө кейиштүү болмок, суроотуу болмакта. Анан эми социализм биздей элге жакшылык эле кылды деп түшүнөбүз. Азыр канча мезгил өттү. Азыр баа берсек болот. 70 жыл жашады социалистик революция. Социализм коому, формациясы, түзүлүшү. Бирок 70 жылда кыйраганын азыр ар кандай жоромолдойбуз. Сыруу кылды, Америка кылды, көбүнчө шылтаганыбыз эле батышта биздин. Баягы мына орус улутунун деп коелу, Россиянын башында турган. Ушулардын шовинисттик көз караштарын ичибизде көбүнчө. Ушул батышты эле жамандап, ошолор жазат дейбиз. Мындай бир акылга салып калчап көрсөк, социалистик революция ушундай мощный орусча айтканда, күчтүү держава кандай кыйрады? Эмнеден кыйрады деген анализдеп көрсөң, мына революция өзү кан төгүү менен келди. Чыланган канга чыланып келди. Миллиондогон адамдар кырылган граждандык согуштун убагында. Акпы, кызылбы? Муну эң тарыхый көркөм жазылган мыкты чыгарма Шолоховдун Тынчтону. Ушу Шолоховдун Тынчтон эпопея романын окуган киши Улуу Октябрь революциясынын мезгилин, коомдор алмашкан мезгилди толугу менен түшүнөт. Энциклопедия ошол чыгарма. Мен кайра окуйм, азыр да окуйм да. Андан кийин кулакка тартат деген чыкты. Баягы өзүлөрү ыкласын берип, мүмкүнчүлүк берип коюп, кайра кулакка тартты. Анан репрессия өтө каардуу болду да. Репрессияда бүт каймактар кетти. Элдин интеллигенциясы бүгүн азыр кыргыздар талашып атпайбы? Интеллигенция унчукпайт. Мына камоолорго, кемпир-абатка тиги бу интеллигенция. Мен жазып атам, интеллигенцияң барбы? Кыргызда интеллигенция барбы, түптөлгөнбү деген суроону койчу өзүң. Мына интеллигенция түптөлгөн, ошо кезде түптөлүп, Жусуп Абдрахманов, тыныстанып, башкалар турган интеллигенция жаңы түптөлүп келатканда, бүт шыпырганда, каймак деген ошол да, алынган, көк сүтү калган элдин. Ошол мына мезгилден бери элдин жүрөгүнүн үшүн алган окуя болду да ошол. Эмки чекти эл камоолордон мисалы үчүн. Мына кызыл жака кыргызча айтканда эле милиция көрсө, органдын кишиси көрсө, абдан адамзат мына кыргыздар биздин эл, аз элдер айрыкча кулак үркүп турат. Кыргызда кулак үркүп деген сөз бар.
Мына ошондой учур болуп атпайбы? Азыр кулагы үркүп турат да азырда кыргыздардын. Камоолордун жүрөгү үшүген кыргыз. Андан кийин согуш болду, Улуата мекендик согуш. Ямал өзүнчө маселе. Анан Хрущевдун ботко саясаты келди. Анан застой деп атпайбы? Жана ордунан тапталып калды деп Брежневди көрсөтүп атат. Канча жыл карган абышкалар башкарып туруп алды. Андан кийин Горбачев келди. Аны балтун деди орустар анан. Ал жакшы эле баштап сонун идеялар менен келген, а киши мына ошонун арты менен анын эсир темир чынжырлуу империя атом бомбалуу күчтүү держава жана НАТО менен тирешип турган держава кыйрады. Көз аччумгача кыйрады. Биздин түшүбүзгө кирбей турган окуялар болуп кетти. Мына бизге эркиндик келди деп кубандык. Бирок дүйнөң азыр кубана турган акыбалда эмес. Кыргыз эли эмес, дүйнөң кубана турган акыбалда эмес. Социализмди биз канчалык жамандап, канчалык мөңкү аны биз кийинки заманга сүйүнсөк дагы азыр мындай адамзаттын жүрөгү коогалуу, турмушу коогалуу акыбалда турат. Эми ошол СССРдын дагы бир кыйрашынын себебин мен негизги себебин динсиздиктен көрөм да. Ишенимдер таркаланды. 1000 жылдап келаткан дин ишенимдер таркалап салышканда. Өзүлөрү жалаң биз тагдырды өзүбүз жасайбыз. СССРдин ар бир адамынын колунда тагдыр деген. Биз ушундай деп атып кыйрады. Эми кандай болгон күндө дагы ошол биздин доор, биздин тарых туугандар ошол Октябрь революциясы күнү кыргыздарга жакшылыгын берген, жакшы заман алып келген, көбөйдүк, көгөрдүк дегендей биздин кубана турган жөнүбүз бар. Ошо майрамыңар кут болсун деп атканым ошол. Эми мынабу ушул улуу Октябрь социалисттик революциясы бизге жакшылыктардын берген жакшылыктардын бир далили мына биздин мурдагы Фрунзе шаары. Азыркы Бишкек. Мына келатып эле кайра эле көңүлүм чөгүп келди да, көңүлүм чөгүп келди жолдон. Транспорт биринчиден. Транспорт. Экинчи мынабы акыр-чикир басып жатат кайра шаарды. Эмне деген шаар эле? Кайра кайталагандан тажабалдай. Жадыбалдай. 15 сайыздык республиканын алдыңкы шаары болчу. Алдыңкы республикасы. Бүгүн эмне болуп калды? Эми ушу жөнөкөй эле ушул өнүгүп атабыз дейбиз. Алтын алдык, анан эмне асман деген шаар салабыз. Ай. Бийликтегилерге кайрылат элем да ушу колдон келе турган ишти жасабагандан кийин анан эмне деген ушу борбордон башташ керек эле да. Борбор. Мына жөө басып көргүлөчү мырзаларыбыз жөө. Кечеги күнөрдө эле президент баштап кечеги жөө жүргөн убактыңардай басып бир Ош базарына барып көргүлөчү азыр. Мына Ош базарына барсаң Кыргызстандын өңү Ош базары менен көрүнүп турат. Ыпыласы ушунчалык. Эмне деген каша болуп калдык, ботко болуп турабыз да. Эми ушул улуу майрамда келат көңүлүм чөгөт да. Кайран биздин ушу аянттарда парадты балдарыбыздын мойнубузга көтөрүп парадтан баскан көчөңкү муун жүрөгү сыздап турат. Ушу өзүбүздүн шаарыбыздын, шалтак шаарыбызды көрүп. Эмне деген мэр, Абдыкадыров мырза, булардын кекиртегинен кандай жылуу суу өтүп атат мен түшүнбөйм да. Түшүнбөйм, акылым да жетпейт. А бүгүн элдин баары камоо, анан Текебаев келди, Темпироват, ушул болгон дүрбөгөн бийлигиңден баштап катардагы адамыңа чейин ушу дүрбөгөн шамалдаган сөзүң ошол. Мындан башка бизде саясаттагы өнүгүү да көрүнбөйт. Бул ачуу чындык. Эми бүгүн жакшы күндө эле кечөө биздин устатыбыз 6 ноябрда кыргыз поэзиясынын опол тоосу дейбиз, чолпон жылдызы дейбиз, Омар Султановдун туулган күнү эле кечөө. Анан ошого байланыштуу жакында Омар Султановдун туулган айылы Тосорлук, ошо Тосор коому деген жаш жигиттердин көп жылдан берки бир ынтымагы бар экен. Алар абдан Айбек, Тыныбек деген жигиттер турат башында. Алар айылына абдан жакшы иштер жасап, кезинде Омарованын дагы 80 жылдыгын татыктуу өткөрүп беришкен. Эми 18 ноябрда дагы мына Алыкулу Осмонов атындагы улуттук китепканада саат 3-тө мен Омар акындын поэзиясынын сүйүүчүлөрүнө айтып коеюн. 18 ноябрда саат 3-тө
Алыкул атындагы улуттук китепкананын içinde ошол жайында Омар Султановдун эскерүү кечеси болот. Кудай буйрса чылк эле поэзия кылалы, баягыдай бир кара сөз кылбай акындын бир акын катары эскерели деп атабыз. Эшик ачык, келиңиздер. Анан Омар Султанов жөнүндө эме адабиятты сүйгөндөрдүн баары эле билет. Мен дайыма жазып айтып келатам. Алыкул кыргыз поэзиясына жаңы көчөт көркөмдөп айтканда, жаңы көчөт алып келип отурса, Омар Султанов байтып дарак кылып өстүрдү. Албетте бизде ошол 60-жылдары андан мурун дагы Алыкулдан кийин Мидин, Аалы, Токонбаев маселени бизде чоң акындар бар. Ошол Омокең менен келген белгилүү андан мурун Ороп арасында келген Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Ракең, Рамис Рыскулов, Байдылда Сарнагоев, Жалил Садыков мыкты акындар бар. Бирок Омокең мынау кыргыз адабиятын алалычы, адабиятын алсак, ушул Айтматов дүйнөгө таанытты бизде. Проза менен чыкты Айтматов. Андан кийинки поэзиядагы ушу Айтматовдон кийинки поэзияны айдынга алып чыккан акын ушул Омар Султанов. Чынында ушундай. Муну окурман танбайт. Окурмандар билет муну. Эми Омокең жөнүндө өткөндө мына кыргыз тил газетасына атайын чыгарып эскердик. Ырларын эми көп ырларын жатка билебиз. Омар Султановдун ырларына мыкты обондор чыкты. Ошол эле обончулукту Омар Султанов поэзияны кандай көтөрсө, кыргыз обондорун дагы асмандатып көтөргөн Ырыспай Абдыкадыров байкебиз мыкты обондор жазып кетти. Кайран Ырыспай, Асанкалы Керимбаев жазып кетти. Түгөлбай Казаков жазган мына а кишинин да 70 жылды жашы болуп атат. 70 жашы менен түкөбүздү куттуктайбыз. Ушундай классикалык обончулар мыкты обондорду жараткан. Анан эми Омокең менен көп ээрчишип жүрдүк. Мынандай ырларын жатка билем мен, мисалы үчүн: "О акындар, аяндайм силерди, ок жолунда ичке түшкөн жолуңар, оюн айтып ырын арнап жиберди, Омор деген силердин бир бооруңар" дейт. Ушундай бир көңүлгө айткан убак бар. Бир дүйнөдө жандай көрүп ишенген, жүрөгүңө мөңгү тоңуп тураткар, айырмасыз ачкыч жок кишенден. Болот кездер кайрат жанып кайгырган, оомат дүйнө ойдогуңдай бир келбей, кагаз болуп сууга тийип айрылган, чайнап жатып тишиң ташка тийгендей. Керек болот кээде ушундай бир учурлар, өзүңдү өзүң жокко санап кичирген, мүнүшкөрдөй колдон кушун учурган, ач бүркүттөй оосунан жемин түшүргөн. Мына ошондо керек суудай абадай, сенин сөзүң сенин гана сүйлөшүң, тоо талаадай, сан миңелдүү калаадай, бул дүйнөнүн ичиндеги дүйнөмсүң дейт. Омоке дагы ошо биздин ичибиздеги дүйнө бойдон калды. А киши 87 жаш деп коюлду, мына быйыл жазда апрелде каза болду. Эл журту тикесинен тик туруп узатты. Казак бауырдастар келди, жазуучулардын баштыгы Эздаулетов байкебиз баш болгон. Абдан жакшы мартабалуу салтанат менен расмий зыйнатында туруп узаттык кайран акынды. Жакшы жашады. Омокең жетим калып, турмуштун абдан катаалчылыгын, кийин дагы бул абдан жанагыдай көрө албастыктын кыргыздардын генетикалык оорусу бар. Ошондой туткуну болгон, көп жолу чыгып келаткан күлүктөй омуроого тебилген, бирок акын дайыма өсүштүн жолунда. Тагдыр ушундай тагдырын өзү ошондой бир ырга айланткан, гүйлдөткөн, шамалдаткан, делбиреген ырларга айланткан. Сен жөнүндө поэма, Чарчоонун 100-чыры деген кыргыз поэзиясында жок сикилдерди жазды бул киши. Мына азыр эмне деген биздин поэзияны тереңдеткен. Адамдын турмушу деген алп роман жазды. Пресстелген, канондоштурулган, бүт тарыхта жатат ошол ыр менен жазылган роман өзү. Адамдын турмушу. Менимче аны эч кимибиз ачып бере элекпиз. Ал келечектин иши болуш керек. Бул Кудай буйрса жакшы замандар келсе, биздин окурмандар китепке кайрып келсе, кайрылып келген күнү кездерде ошол адамдын турмушу Евгений Онегинди Белинский ачкандай да сынчылар, адабиятчылар чыгар, ошол кезде ачылат. Анан Омекемдин майрамы, кош майрам
бүгін поэзия майрамы, бүгін біздің қырғыздардың қайрадан мындай жаңы тұрмышқа келіп, қайрадан бір жаңы доорго келген күні 7 ноябрь. Ошо майрамдарыңар кут болсун туугандар.